Салам сүйүктүү достор, салам биздин ардактуу угармандар. Биз сиздер менен чогуу 10 мүнөттүк подкастты баштадык. Атым Аку. Анан саатыбыздын башында эле айта кетейин, ошол мүнөттүн башында биздин YouTube каналга катталганды унутпаңыз, колокольчикти басып, андан тышкары жакындарыңыз менен бөлүшүп кетсеңиз болот. Жана албетте ылдый жакка комментарий калтырып койсоңуз болот. Бул подкаст 23 февралда чыгып атат. Ошондуктан бүгүн биз мырзаларга күмүш сырга деген теманын тегерегинде сөз кылалы. Менимче ар бир эркек, ар бир аял, ар бир адам үй бүлө курганда мен бактылуу болоюн деп үйлөнөт. Бир да адам бактысыз болоюн деп үйлөнбөйт да. Мен бактылуу болоюн, мен ушул адам менен бактымды таба алам дейт. Эгерде мырзалар бизди угуп жаткан сиздин дагы ушундай оюңуз бар болсо, анда ынтымактуу үй бүлө болуш үчүн сизге сонун кеңештерди беребиз. Албетте, кантип эле деши мүмкүн, бирок бул ошол кеңеш психолог айым айткандыктан, ал айымдардын психологиясын жакшы билгендиктен бул иштейт сөзсүз түрдө. Кээдечи баягы мырзаларда болот, келсем эле кабагы бүркөө, мен болсо колунан келишинче жумушумда жасап, акча таап келем, үшүп шишип, кыйналып, келинчегим болсо кабагын бүркөп нааразы деген ойлор болот эмеспи? Бул учурда мүмкүн келинчегиңизге бир гана жылуу сөз жетпей аткандыр. Чынында ишке иштеп кеткен оңой, бул үйдө балдарды карап, үйдө күнүмдүк окшош, коёндой окшош нерсени жасап үйдө отурган кыйын. Анан үйдүн дагы түйшүгү түмөнгө бүтпөйт. Бирөөнү кылсаң экинчисин кылсаң үчүнчүсү. Мисалы дем алыш күндөрдө мен айлам кетип кетет да, кадимкидей жумуш бүтпөйт. Аны кылсаң бул, муну кылсаң кайра ал, аны кылсаң тигинси, үчүнчүсү, бешинчиси, алтынчысы, анан кайра биринчи болуп кайрадан круг башталат. Ошондуктан эгерде мырзалар сиздер келинчегиңизди бактылуу кыла алсаңыздар, анда сиз дагы сөзсүз бактылуу болосуз. Ар бир эркек үйгө келгенде албетте жаркырап, күлүп, жайнап, тим эле жары тозуп алса деп кыялданат болуш керек, Жарык маанайдагы жар, түшүнүшкөн түгөйлөр бул эркектен да кичинекей, бирок маанилүү аракеттер талап кылынат бул үчүн. Төмөндө биз айта турган нерселер, эгерде сиз ошону жок дегенде үчөөнү күнүнө жасаганда адатка айлансаңыз, анда акырын калгандарын дагы оңой эле кылып коесуз. Жана эң башкысы, үй бүлөлүк турмушуңуз күндөн күнгө гармониялуу жана ынтымактуу боло баштайт. Анда эмне жөнүндө сөз болуп атат? Биринчиси, жумуштан үйгө келгенде сөзсүз жубайыңызды кучактап, бекем кучактап, өөп коюңуз. Бүгүнкү күндү кандай өткөрдүң деп сураңыз. Эмне кылдың? Бир нерсе пландаган болсо, ал ишке аштыбы же ашпай калдыбы? Күнүң кандай өттү деп сураганды унутпаңыз. Эгерде сиз аял затынан бул нерсени сурабасаңыз, анда ал мен эмне кылганым, мен кайда жүргөнүм буга баары бир экен деп өзүн баалабаган адам катары эсептейт. Кээде бир тал болсо дагы, себеп жок болсо деле гүл ала келип берип коюңуз. Жубайыңыздын маанайы кандай көтөрүлөрүн өзүңүз байкайсыз. Дем алыш күндөрү болсо, бир жакка чогуу чыгып келип турууну жубайыңыз менен сүйлөшүп, пландап коюп туруңуз. Жубайыңыз тамак жасап жатса, чарчап турганын байкасаңыз, кичинекей болсо дагы жардам берип коюудан баш тартпаңыз. Балким тамактын картошкасын ачып бересиз, балким пиязын арчып бересиз. Мүмкүн баарын өзү кылып атса, жанында отуруп сүйлөп, артынан барып кучактап, чекесинден өөп коерсуз. Бул дагы аял затына чоң стимул берет. Жубайыңызга комплимент айтканды унутпаңыз. Баягы мен бир маалымат окудум эле, албетте бул туура эмес, бирок бул болгон окуя экен. Келинчеги менен жолдошу жашап жүргөндө, жолдошу бир да жакшы нерсе кылчу эмес экен, бирок жакшы сүйчү экен. Анан экөө ажырашып кетет. Ажырашып кеткенден кийин келинчеги башка адамга турмушка чыгат. Алга турмушка чыккандан кийин ал аябай бактылуу, күлүп жайнайт экен да. Анан эмне себептен болду экен десе, бул экинчи жолдошу ага комплимент айтып, күнүгө чекесинен өөп, жылуу сөздөрүн айтып, кучактап, болгону гана ушуну кылат экен. Анан ошондо күйөөсү өкүнүп тур да, кап, мен деле ушуну кыла алмакмын да, эмнеге муну кыла алган жокмун, эми келинчегимди жоготуп алдым деп. Анысы кандай? Адамды баалабасаң, башка бирөө баалап кетиши мүмкүн. Бул жагы бар. Жубайыңыз тамак жасап жатса, ошондуктан жанында олтуруңуз, жардам бериңиз, таштандысын чыгарып коюңуз, картошкасын ачыңыз, айтор жардам бериңиз. Маанайы чөгүп турса, сен эмне кабагың ачылбай калган деп мүнөзүңүздү көрсөтүп бир тийбей, андан көрө акырын отуруп алып себебин сураңыз. Ашыкча кеңеш берип акыл үйрөтпөңүз. Кээде тамактан кийин идиш жууп койсоңуз деле болот. Идиш жууп койгондо деле сиз эркек болбой калбайсыз, туурабы? Анткени жубайыңыз деле күнүгө кайталанма жумуштан тачайт. Анда санда жууп жардам берүү бул ашыкча болбойт.
ошондой эле жумушта отурганда убакыт таап жубайыңызга чалып күнүң кандай өтүп жатат деп сурап коюңуз, же жөн эле жакшы көрөрүңүздү айтып СМС жазыңыз. Маанайы көтөрүлөт. Келинчегиңизге массаж жасап берип коюңуз. Эркелешип өөп турганды унутпаңыз. Жаңы үйлөнгөн кезиңиздеги бир күндө канча эркелешип турганыңызды эстеп көбүрөөк өөп коюңуз. Жубайыңыз бир нерсеге кабатырланып айтып жатса, уга билиңиз. Сүйлөп жатса телевизор же компьютер тиктегениңизди таштаңыз. Конокко барганда жубайыңызга башка аял затына караганда көбүрөөк көңүл буруңуз. Чогуу телевизор көрүп жатсаңыз, улам каналдарды которуп өзүңүзгө гана жакканды издей бербей, жубайыңызга дагы жакканын бир аз болсо да чогуу издеңиз. Кичинекей болсо дагы белек ала жүрүңүз. Бул дагы аябай маанилүү. Дайыма болбосо да кээде кол кармашып алып, үйүңүздүн тегерегине болсо дагы сейилдегенге убакыт табыңыз. Анан албетте туулган күн, майрамдар болот эмеспи? Ошол учурда жубайыңызга романтикалуу маанайда кат жазып берип койгонду унутпаңыз. Жубайыңызга көңүл бөлүп, өзгөрүүлөрүн байкаганга аракет кылып, мактаганды унутпаңыз. Кээде мырзалар бар, мисалы келинчеге чачың кыркып калса дагы билбейт да, байкабайт. Анан байкадыңбы, көрдүңбү деп атып анан араң айтат да. Анда мындай мырзалар жөнүндө билбейм эмне деп айтыш керек, бирок бул туура эмес. Кээде үйгө деле музыка коюп алып чогуу бийлеңиз. Тамакты жеп бүткөн соң унчукпай туруп кетпей рахмат айтып коюңуз. Жубайыңыз менен бир убакта жатканга аракет кылыңыз, анткени жубайыңыз кечке чарчайт, аны кылайын, муну кылайын дейт. Мисалы, жатар алдында айымдардын көбү светти өчүрөт, баардык нерсе сурулдубу текшерет, балдарынын кийимин даярдайт, эртеңки күнгө баары даярбы карайт. Ошентип отуруп, бир топ кеч жатат. Анын ордуна сиз бара калып светти өчүрүп, эшикти бекитип, дарбазаны илип деген сыяктуу нерселерди кылып койсоңуз, бул келинчегиңизге алда канча жардам берет. Жана интим убагында тура калып телефонго жооп бербеңиз. Бир жакка кетсеңиз, сагынганыңызды телефон чалып айтыңыз. Сиз үчүн кылып жаткан иштери үчүн жубайыңызга рахмат айтканды унутпаңыз. Жумушка кетип баратып сөзсүз кучактап, өөп кетиңиз. Эң негизгиси, биздин эркектер жубайыңызга 3 нерсе керек. Аны эстен чыгарбаңыз. Алар үй, машина, акча эмес, ал көңүл, внимание, көңүл буруу, ишенич жана ишенимдүүлүк керек. Бул нерсени эстен чыгарбаңыздар. Эгерде сиз келинчегиңизге биз айткан нерселерден 3өөнү гана күнүнө кылып турсаңыз жана ал адатка айланса, анда ал сизден эч жакка кетпейт. Эгерде ушул айтылгандардын бирин да кылбасаңыз, анда ойлонуш керек. Аны жасаган башка адам табылып калышы мүмкүн. Албетте мен коркуткум келбейт, бирок адам сен менен жашап жүрүп анан бактысыз жүрсө кандай болосуң, өзүңдү кандай жаман сезесиң. Эгер адам сен менен жүрүп өзүн бактылуу сезсе, анда өзүңө болгон ишеним баа көбөйүп, өзүңдү жакшы сезесиң. Мына ошондуктан мен ойлойм, ар бир мырза өзүнүн келинчегинин бактылуу болушун каалайт. Эгерде сизге башка бирөөнүн келинчеги, башка бир аял, башка бир келин бактылуураак көрүнүп, күлүп жайнап атса, демек анын артында аны бактылуу кылып жаткан мырза бар. Ошондуктан биз бактылуу болгонго илдеттүүбүз десем жаңылышпайм, анткени өмүр бир келет. Достор, саатыбыздын соңунда мен угармандарыбыздын баардыгын тең Алкитап Чекит медиа сайтына чакырам. Бизге катталыңыз, биз менен бирге болуңуз. Эгерде келинчегиңиз көптөн бери сизге ысык тамак бербей, кабагын бүркүп атса, айтылган маалыматтардын 3өөнү кылып коюңузчу бүгүн. Үйгө барып бетинен өөп, күнүң кандай өттү алтыным, мен сени абдан жакшы көрөм деп, бир тал гүл берип коюңузчу. Кандай гана эртең таттуу тамак күтөр экен. Мунун баары тамаша сыяктуу угулганы менен, бирок чындык бул турмуштун чындыгы. Достор, +1 301 760 60 70 WhatsApp номерубуз кызматта. Дал ушул сандарга өзүңүздүн жеке пикириңизди, оюңузду, кайтарым пикириңизди калтырсаңыз болот. Суроолор болсо аны дагы жазыңыз, жана сунуштар болсо аны дагы калтырыңыз. Биз кубанычта болобуз. YouTube каналыбызга катталыңыз, жакындарыңыз менен бөлүшүңүз, жана сиз үчүн эмне маанилүү, эмне керек болуп турса, ошол теманы дагы сунуштап кетсеңиздер болот. Баарыңыздардын күнүңүздөр көңүлдүү улансын, бар болуңуздар, бай болуңуздар, жана албетте бактылуу болуңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.